Бадумаров деген чоң мындай неме болуп атат, түшүнүп атасыңарбы? Парламенттин мындайча айтканда кандай десем, парламентте андан сын айтар, чоң сын айтар киши жок. Бадумаров жок болсо бүттү уже, 10 миң ал жер. Жет чакырылышың 10 миң уже. Кояй дагандай эле жана бирөө кирип эле айдап жүрө берет. Мынакей фейктерден жана ким? Бекзат жана сакалчан, килемдин аркасында килем бар. Омурзак. Анан Сык көлдөн жана ким? Бактияр Касенов. Анан Ошто жана Гуни и Залкар. Мына ушу мен билген 4-5 Садыр Жапаровдун 4-5 фейки да. Мына ушу 4-5 фейкке баягы кайрылып кетем. Бул фейктердин Садыр Нуркожоевич, бул фейктердин эртелиби кеч жакшылыгын көрбөйсүз. Үзүрүн көрбөйсүз. Булар сизге бирдеме айдап аткан жок, үзүрүн көргөндөйчү. Булардын наоборот систем момнайынан мына особенно Бекзат Богзада жана 476 мына азыр эми макта эми жөн эле жерде да, эми жөн эле жерденчи эми макта мындай койсоң тим эле эми беркилер жалап атса бул Бекзаты уже соруп атат, мындайча айтканда соруп атат. Мынчалыкка чейин сорбош керек да. Мына 470 алгандан кийин уже соруп баштады. Эми 570ке уже полный контакт иштейм деп атат, уже полный контакт иштейм деп атат 570ке. Бирок Садыр Жапаровго мен кайрылып кетем. Бекзат айтып атпаймынбы? Исчез уже өлкөдөн чыгып кетет. Даң деди, өлкөдөн чыгып кетет уже. Эркекче мен баштан айтып атпаймынбы? Мо митинг баштан уже давай өткөн бүт чоппа-чоң бүт билем. Кетти Кореяны көздөйчү. Садат же Садырды отуруп алып, Садат. Бизди мойтуп сүйлөткөн Садыр мойтуп отуруп. Мына Айгүл Жапарова мына мойткен буйрукту момнай деп.